Жаштыктын сыры бул бир эле себептен болбойт да. Мен 45-темин. 45-те ар кандай айымдар ар кандай көрүнөт. Ар бир эле кыргыз айым өтө турган бир жолго түштүм. Тыштап салабыз, семиребиз, кетебиз, кетет. Сулуулук дүйнөнү сактап турат демекчи, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дал ушул сулуулук тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Акыркы убакта кеңири талкуу жаратып жаткан косметология тармагына токтолобуз. Андагы териге туура кам көрүүнү, жаштыкты сактоону, ийне сайдыруу процедуралары тууралуу маселелер боюнча баарлашуу үчүн көпчүлүккө белгилүү жеке клиникасы бар тажрыйбалуу косметолог айым Айнура Сагынбаева менен көпчүлүк кызыктар болгон суроолорго бирге жооп алабыз. Көп айымдар билбейм эмнеге мен сулуулук жөнүндө көп айтып, сулуулук процедураларды көп жасап, операциялар жасап, косметиканы колдонуп, ошонун баарын ачык көрсөткөндүктөнбү элдин баары сулуулук десе эле мени элестетет экен да. Сулуулук менен менин образым аябай тыкыз байланышып калыптыр. Жаштыктын сыры бул бир эле себептен болбойт да. Муну кылып атам, ошон үчүн жаш көрүнөм деп айта албайт болуш керек. Бир дагы аял. Биринчиден бул генетика. А десек да, бу десек деле баары бир гендерибиз бул өтө чоң нерсе. Экинчиден ошол генетиканы дагы кантип жакшыртсак болот, кантип түзөтсөк болот. Мисалы, мен 45-темин. 45-те ар кандай айымдар ар кандай көрүнөт. Бунун себеби генетика плюс өзүн алып жүрүшү. Өзүн канчалык жакшы көрөт, канчалык сүйөт, канчалык өзүнө көңүл бурат, канчалык жеген тамагын иргеп жейт, канчалык бетине кам көрөт. Кээ бирөө кремдерди сүйкөбөй койгон дагы айымдар бар, баарыбыз да билебиз. Канчалык мындай болбогон нерсеге жинденип, нервденип, сулуулугун, ден соолугун коротпойт. Жана башка толтура нерсе. Бир эле нерсе эмес. Азыр акырын ача баштасак, анан акырындан дагы сырлар чыгат. Эмне үчүн тандадым? Мен өзүм эстетмин. Мен аябай эстетиканы жакшы көрөм. Мен сулуу адамдарды жакшы көрөм, кооз жерлерди жакшы көрөм, искусствону жакшы көрөм. Мен негизи эле мындай сулуулук, кооздукту аябай өзүмө сиңирип алам. Кичинекей кезимден баштап эле апам дагы чоң таасир этти. Бетине аябай кам көрчү. Негизи апам өзүн аябай жакшы көргөн адам да. Дайыма кремдерди сүйкөнчү, дайыма өзүн карачы. Кичинекей кыз ошо кичинекей кезинде эмнени көрсө ошону туурайт. Мен дагы турап өзүмө кам көрө баштадым. Анан ошол нерсем ачылып кетти менде. Кремдерди кое баштадым. Студент кезимде өзүм жана чөптөрдү чылап тониктерди жасай баштадым. Андан кийин кантип крем чыгарсам, кантип самын бышырсам деп мындай ошого кызыга баштадым. Косметолог болгондон кийин айымдардычы мага мисалы бир айым кирип келет, анан менден башка айым чыгат да таптакыр. Ошодон мен кайф алчумун. Адамдардын өзгөрүүсүнөн, трансформациясынан, кийин психологияга да кызыгып жүрдүм. Ал жерде дагы адам өзгөрөт да. Аял өзгөрөт. Мээси өзгөрсө, жүзүнөн нур чыгып баштайт, башкача болуп калат да. Демек мен өзүм сулуулукту, кооздукту жана адамды өзгөртүүнү жакшы көрөм. Адам баласына ар бир эле аялда, эркекте деле өзүнө жакпаган нерсе бар. Өзүн дискомфорт кылган нерсе бар. Мисалы түктөр чыгат. Туурабы? Колтукта, жыныстык жакта. Андан көп өспүрүмдөр дискомфорт болот. Мен ушундай болуп каламбы деп. Анан ата-энеси лазерге алып баргандан кийин ал дискомфорт кетет дагы. Ал бала жашоодо өзүн аябай мындай ишенимдүү сезип баштайт да. Ошондой эле кээ бирөөнүн көзү жүлжүк. Өмүр бою ошол кыз
мен көзүм жүлжүк, мен эми достойный эркек карабайт деп мына жерде подсознанияда жатат. Миңесе жок, өзүңө ишен, өзүңдү сүй десе деле ошону менен ал адам өсөт. Ошону менен жашоосу курулат, тагдыры чечилет. Анан ошо жерин, кичинекей жерин өзгөртүп койсо, тагдыры бөлөк чыгып калат. Мына ошондой нерсени мисалы көп адамдар түшүнбөйт да, ой андай дегенде деп. А мен болсо кандай болду? Мен кандай келдим пластикага? Төрөдүм бирди, экини. Ар бир эле кыргыз айым өтө турган бир жолго түштүм. Биздин жолубуз кандай? Сулуу кыздар көп, бирок сулуу аялдар аз. Эмне себептен? Анткени кыздар кыз болуп туруп кийин өзүбүздү таштап салабыз. Эмне үчүн? Бала төрөйбүз, менталитетибиз, кайын журтубуз толтура маселе жаратат бизге. Өзүбүз маселе жаратабыз, күтүүлөр болот, анан разочарование болот, анан күйөөң менен өйдө ылдый болбосуң, ар бир аялдын тагдыры ошондой. Өйдө ылдый болбогон аялдар өтө аз бизде. Анан көбүнчө эле биздин кыздарчы тарбиялаганда ичиндеги аялды өстүрбөйбүз. Баягы эле чоң аял болуп турсаң дагы ичиңдеги кичинекей кыз таарынат, күтөт, жоопкерчиликти бирөөгө таштайт. Ошентип өзүбүздү бактысыз кылабыз. Өзүбүздү караганга алыбыз жетпейт. Таштап салабыз, семиребиз, кебетебиз кетет, өзүбүздү карабай калабыз, чачыбызды нормально жубай, нормально тарабай, нормально кийинбей калабыз, стилди окубайбыз. Илгери кийип жүргөн кийимдерибизди ошол мода деп кийип жүрө беребиз. Ошол моментте мен дагы ар бир аял сезген нерсени сездим да. Мен бактысызмын. Ошол жашоомду кантип өзгөртсөм болот? Эмне кылсам болот? Могу жердеги өзүмө болгон төмөн самооценкам кантип көтөрсөм болот? Деп мен дагы ошону ойлондум да. Анан кантип көзүмдү өзгөртүп көрөм? Может, майларда кеп, майларды алып көрөйүмчү? Может, дагы бирдемеде кеп. Баарын көрдүм. Албетте ишеним көп болду андан кийин. Өзүмө ишенип калдым, көз күнү карап, өзүмө суктанып калдым, бирок баары бир могу жердеги нерсе толугу менен кеткен жок. Андан кийин психология кызыгып. Что-то не то, значит, психологияны окуш керек. Мына бүт өзгөрттүм, супсулуу болуп калдым, бирок эмне үчүн бактылуу боло албай атам дагы эле? Деп анан ошону эметип баштадым. Көп адамдар ошону түшүнбөйт да. Жоктонуп, анан тиги бу деп. Жок, кеп андай эмес. Ой, табигый деп көп айтасыз да. Табигый картаюу, табигый кебете депчи. Табигый болсо, анда биз чачты да боебой, жуунбай, кийинбей да койсок болот. Анткени денебиз, организмибиз бир орунда турбайт. Картайып кете берет, баары ылдый түшүп кете берет, семирип кете бересиң. Аны улам оңдоп, кайра табигый сулуулукка алып келип турбасаң болбойт. Тескерисинче, ой, табигый сен жасалма, табигый сулуулук дедим. Жок, сен ошентип жасап, табигый сулуулукка, нормага кайра алып келип атасың. Ошону түшүнбөйт да адамдарчы. Табигый сулуулук бул сен баягы 25-30 жаштагы сулуулугуң. А кийин сен картаясың. Кийин сен табигый сулуу боло албайсың. Бул мүмкүн эмес. Ооба, улам жаш курап Ооба, сен бир орунда турбайсың да. Ошон үчүн сен 30-та 25 жашка кайтарышың керек, 40-та 35 жашка кайтарышың, 45-те 40 жашка кайтарышың. Мына бул табигый сулуулук. Акыркы убакытта жана жаш кыздар, айрыкча жаш кыздар арасында эриндерин чоңойтуу, ботекс сайдыруу, кош кааттарын чыгаруу, көзүнүн үстүнө сурма деп коебуз го, орусча блефаропластика жасатуу бул модага айланып калды да. Мындайча айтканда, сиз айткандай табигый сулуулук жоголуп бараткан сыяктуу. Эмне себеби эмнеде деп ойлойсуз? Балким өздөрүнүн келбетин кабыл ала албайтпы, же болбосо бала кезинде калып калган бул психологиялык травма алып калышканбы? Балдар баягы кээ бирөөнө сен көзүң бүтүк, мурдуң кыска, кулагың кыска, оозуң эрдиң ичке деп койгондон улам травмадан улам ушул жолду тандашабы? Буну түшүнүш үчүн элементардуу нерсе түшүнөлү.
мына биз айтабыз го, илгери мындай жок болчу, баары ошо жүлжүйгөн көздөр менен, жана чоң мурундар менен, мурдагы фигура менен, ошентип жүрө берчү деп. Азыркы заман бөлөк да. Мурда айфондор бар беле? Жок болчу. Мурда интернет бар беле? Жок болчу. Биз бири-бирибизди кантип чакырчубуз? Айылда, ат менен барып, бабанчанын бабасы мындай болуптур, ошого келип кетиңиз деп чакырчу турабы? Телефон моундай болчу, монтип шырт деп туруп анан чалчу. Азыркы эмне үчүн элдер мурдагы, анан азыр баары ботекс деп айтып калыштı. Мен түшүнбөйм да. Бул мындай илгерки заманда жашап аткан адамдар. Бүгүнкү интернетте канча маалымат бар. Канча деген сулуулукту көз көрөт. Канча деген сулуулукту көрөт. Биз азыр комфорттуу жашоого көнгөнбүз. Мурдагы биздин ремонтторубуз менен азыркы ремонтторубузду салыштыргачы. Салыштырып болбойт. Мурдагы биздин автоунааларыбыз менен азыркы автоунааларыбызды салыштыр. Эмне үчүн ал жерде силер комфортту, кооздукту норма дейсиңер, а адамдын келбетиндеги сулуулукту силер норма эмес, психикалык травма дейсиңер. Эмне үчүн силер iPhone көтөрүп жүрүп, каалаган маалыматты көрүп, комфорттуу үйдө жашап, укмуш машиналарды минген норма, а адамдар келбетин өзгөртүп, кебетелерин жашына кагып койгон, бул уже какая-то травма. Бул туура эмес. Бул замандын талабы. Бүгүнкү заманда сулуулук стандарттары бар. Ал стандарттары адамзаты цивилизацияга умтулган сайын, прогресске умтулган сайын өзгөрөт. Биз мурда жүлжүк, мурдубары бырбык, фигуралары жок, норма десек, бүгүн андайларды көргүбүз келбейт. Эркектер дагы, аялдар дагы. Ошон үчүн баары ошол стандартка туура келе тургандай кылып өздөрүн оңдошот. Азыр ар бир эле блогер сатуу психологиясын үйрөнүп атат. Туурабы? Кантип сатыш керек, кантип көрсөтүш керек, картинка кандай болуш керек, визуал, үн кандай болуш керек. Азыр баары сатууда. Ошон үчүн реклама канчалык күчтүү болсо, ошончо биз баарыбыз ушинтиш керек турбайбы? Рекламаны кечке жазып атып, тияктагы акылдуулар, аналитиктер, беттин алтын стандарты бар экен да. Мына мисалы, эки көздүн ортосу бир көзгө тең болуш керек экен. Мурундун ооз менен ортосу мынча болуш керек экен. Ооздун узундугу мынча болуш керек экен. Калыңдыгы, мисалы, билесиңерби эмне үчүн? Оозго ботекс эмес, оозго гель куюлат. Ботекс булчуңга куюлат. Оозду шишиткен бул гель. Эмне үчүн шишитип куйдурушат? Көрсө, шишик, мындай чоң эриндер бул сексуалдуулуктун, фертилдүүлүктүн, жаштыктын белгиси экен. Канчалык эрин солуп бырыша баштаса, ошончо бул аял бала төрө албайт деп эркектин подсознаниясына кетет экен. А биз үчүн ал түшүнүксүз. Эмне эле эриндер мынтачат, ол жоктук. Артында миңдеген психологиялык маалымат турат. Көрүңүн, баарында психология. Бул тууралуу мен дагы кененирээк сурагым келип турат. Балким биздин кыздар мунун келечегин билип койдуруп жүрүшкөндүр, балким келечегин билбей койдуруп жүрүшкөндүр. Эгерде ошол эриндерге куюлган гелди туура эмес койсо, анын кийинки келечеги кандай болот? Кандай коркунучу бар? Эгерде күнүгө майлуу, ачуу тамак жей берсеңер, бир айдан кийин бооруңар аябай жабыркап калат. Туурабы? Ошондой эле, эгерде туура эмес жасасаңар, албетте келечеги начар болот. Туура эмес, сертификациясы жок, официалдуу түрдө кирген эмес, жаман гелдерди, арзан гелдерди куйсаңар, врач эмес, медициналык билими жок, квалификациясы жок, адиске кайрылсаңар, эмне болот? Туура эмес куйса, ошол жерден осложнение болот. Анан гелди кайра алыш керек болот. Формасы начар болуп калат. Эгерде туура куюлса, бул гель бир нече убакыттан кийин өзүнөн өзү жок болуп кетет. Анан кайра жаңыртыш керек. Гель, баары эле корккон гель, бул гиалурон кычкылы. Гиалурон кычкылы ансыз деле биздин тканьдарда бар. Биздин организм иштетип чыгат. Бирок мынчалык көп эмес. Бул гелди куйганда эриндерди шишитип, анан көлөм берип, анан нымдалыштырат. Анын эч коркунучу жок. Болгону гана биз жана
журналисттер жакшы көрөт, аябай страшный эмелерди көрсөтүп койгончу. Эми булар психикалык жактан оорулуу адамдар, мынчалык шиштип салганчы. Мына менин оозумда гель турат, билинеби? Билинбейт. Билинбейт. Анткени мен 45 жаштан менин эриндерим солуп баратат. Мен гель куйбасам, менин оозум бабай ошканкындай болуп калат. Эгерде бул методикаларды адамдар акылы менен колдонсо, канча деген адам бактылуу боло алат. Баягыдан Баян Максат кызы, билесиз да, ушундай блогер бар, белгилүү адам Казакстанда. Ботекс жаман деп интервью берип туруп, болбосо көзүндө ботекс турат. Мен врач-косметологду аны көрүп атам да. Ботекс порошок болот, ал гель эмес. Мышцага куйганда бул аябай күлгөндө терини тартып чоюп күлүп атпайлы, буруч түшүрүп. Болгондо да бул мышцаны бошотуп коет дагы. Күлгөндө тери чоюлбай калат. Ботокс терең, булчуңга атылат. Ал шишитпейт, ал көлөм бербейт. Эч качан оозго ботокс атылбайт. Ошону уксам эле аллергиям кайнай берет да. Ботокс, оозуна ботокс куюп деп. Билбейм буну. Тиги машинада тамак жейт дегендей эле да. Бул деген чепуха. Организмде клеткалар бар. Макрофаг деген. Ошолор жеп салат. Жеп терини нымдалыштырып, бул бияктагы гель теринин нымдуулугуна иштеп кетет. Анан бир убакыттан кийин жок болуп калат. Мисалы, мен 1 жылда 1 куйдуруп турам. Анткени өзүнөн өзү жок болуп кетет. Менин билишимче, оозго гель куюлгандан кийин массаж түрүндө массаж жасап же болбосо дагы бир кандайдыр бир көнүгүүлөр менен кам көрүп туруш керек, Кандай кылып көп убакытка сактаса болот? Жок, кам көрбөй эле коюш керек. Бул өзүнөн өзү эле тура берет. Мисалы, менин эриндеримде кетип калган көлөмдү толтуруп турат. Ал деген эриндер негизи эле бүт баары ыдый, беттичи мындай шарикти элестетсек, жаш кезекте шариктей тысырайып турат да, убакыт өткөн сайын деп солуп калат. Мына бул болгону гана көлөмдү эметет. 1 жылга сакталат. Аны ысытып, массаж жасап, укалап, тийип, чукулап кереги жок. Эгерде гель туура эмес куюлса, кана томпок болуп калса, 1-2 күндө, мисалы, бүгүн куйдум, эртең томпок болуп калды. Ошондо гана адис 1-2 күн мынтип ушалап туруңуз деп айтышы мүмкүн. Болгону гана. А так андай вообще болбойт. Ботокс жасагандан кийин, ботокс эринге куюлбайт. Ботокс мына жерде күлгөндө күлкүлүү буручтарга, ооба, мына эки каштын ортосуна, чекедеги, могу жерде кроличий морщин деп коет, мурунга, анан могу жерде кисет деп коет. Майда оозунун тегерегине чогулган буручтарга гана куюлат. Ооба, бияка дагы куюлушу мүмкүн, бирок бу жака лифтинг эффекти үчүн жана бүт эле адистер жасай албайт. Бул өтө тажрыйбалуу адис болуш керек да. Анткени туура эмес куюлса, оозуңар жарым жабылбай калышы мүмкүн. Болгону гана. Бирок көздүн тегерегине бу жерге жакшы куйса, сонун эффект. Кыздар, эгерде мына 26-дан баштап бизде фото картабый башталат. Кыргызстанда биздин аймак аябай кургак да аба. Анан биз өзүбүз кыргыздар күнөөлүүбүз дагы. Жашылча жемиш көп жебейбиз, балык көп жебейбиз. Биз эмнени жакшы көрөбүз? Камыр, аш, эт. Болду. Алда бизге керектүү витаминдер аз. Ошон үчүн биздин терибиз күндөн дагы, абадан дагы, тамактануудан дагы тез картаят. Сиздин көзүңүз аябай сулуу экен. Сизде мисалы андай көйгөй жок. Көбүнчө эле кыргыз айымдарда кошкаты жок. Кошкаты жок. Кошкат менен көз сулуу көрүнөт. Анткени мындай термин бар, глубина взгляда деген. Көздү ачат да кошкатчы. Көбүнчө кошкаты жок айымдар мындай бети плоский көрүнөт. Жалпак көрүнөт. Бизде канчалык көлөм көп болсо, мына мурдуң чыгып турса, канчалык бужактарың чыгып турса, кошкатың кирип турса, ошончолук адамда мындай көлөкө, кандай айтсам, өңгүл болсо бетичи жалпак болбой, ошончолук адам сулуу көрүнөт экен да. Ошон үчүн блефаропластиканы көбүнчө ким жасайт? Кошкаты жок айымдар, көздөрү кичирээк айымдар. Анан убакыт өтүп көзүнүн кабагы түшүп калган айымдар жана мырзалар. Көп эркектер да жасайт. Анткени тепе кое албай калдым. Машина айдасам,
биякты көрбөйм дейт. Мындай боковое зрение жок болуп калат да, биягына түшүп калат. Кыйналам дейт, көзүм жабылып калды дейт. Ошон үчүн алдырып салат ошо териничи. Туура тамактанууда негизги принцип бул мындай будан буга секирмей жок да. Бир күнү гречка менен айран, бир күнү болсо 10 күн подряд той, май болбойт. Мен эмне жеп атам, мен эмне үчүн жеп атам, бул жегенде мага кандай витаминдер барат деп ойлонуп гана жесеңер, айымдар, ошондо организмиңер силерге рахмат айтып, ошо жаштык менен рахмат айтат, сулуулук менен рахмат айтат. Балык жегиле көбүрөөк жашылча жемиштер жегиле. Мына мен азыр ашканага кирсеңер, менин ашканамда аябай көп жаңгактар турат, жаңгактын түрү турат. Ошондойлорду көбүрөөк зыян нерсени, мисалы көп эле айымдарды билем, коланы жакшы көрөт, чипсын жакшы көрөт, ошо фастфудду аябай жейт. Ошодон өзүңөрдү мындай сактагыла. Таңдагыла кафеге барганда. Мен эртең менен манты жегем, кечинде жебей эле коемчу, кечинде чөмүп жеңил жейм деп мындай ойлонуп жеш керек да тамакты. Биринчи. Экинчи, туура уйку. Бул дагы өтө маанилүү. Көбүнчө биздин режимибиз мындай өйдө болду да. Кеч жатабыз. Кээ бирөө түшкө чейин уктайт, кээ бирөө эртең менен эрте турат. Режимди оңдош керек. Бир убакта жатып, бир убакта турганга аракет кылыш керек. Колдон келишинче. Анткени биздин организмибиз байкуш биздин режимибиздин артынан жетишпейт. А биздин организмибиз бул чоң завод чыгарган, гормон чыгарган завод. Ошол гормондордон биздин сулуулугубуз көз каранды. Биздин яичниктерибиз гормондор менен иштейт, щитовидкаларыбыз. Мисалы түнчүндө мелатонин деген гормон чыгат. Ошол гормон өтө пайдалуу. А көп айымдар түн жарымга чейин жүрө берет. Гормон саат 9-дан 10-дон баштап эртеменки 4-кө чейин чыгат. Силер ошо сулуулукту сактай турган гормонду организмге чыгарганга мүмкүнчүлүк бербей атасыңар. Үчүнчү нерв. Нерв жөн эле кыжаалат болуп, нерселерди ойлоп, болбогон нерселерге жийинденип, не стоит да кыздар. Не стоит, анткени ошонткен сайын улам жаңы бырыш түшөт, ошонткен сайын териңерден коллаген кетет, эластин кетет, ичиңердеги клеткаларыңар жарылат, кереги жок. Ден соолукка жана сулуулукка бул өтө зыян. Көпчүлүктү ойлондурган суроолорго толук кандуу жооп ала алдык деп ишенебиз. Ар дайым жаштыгыңыздарды сактап, сулуу болуп жүрүңүздөр.